Анан кийин мынагы каналды касканда менде 3,5 сөдүк деп каналга кеткен, каналга. Бирок ошол каналдын каскан нени каналдын гана ордун эсептен, бияк-биягына кеткен жер эсептелген жок. Канчага кеткен? Мисалы үчүн ошо мына арык мына жол кылып кой да. Биягына жол, мына биякта, биягына жол. Булар кирген жок да. Мынагы каналдын гана өзүндөгү гана жер кетти. Анар жактарын эсептеген жок. Бизге болгону каналдын гана эсеп ээлеген жерине гана акча төлөй турган болду. Ошондо сиз 9 сотук жериңизди да пайдаланбай калдыңызбы? Мен азыр пайдалана албай калдым да. Себеби мен азыр калган жеримди деле пайдалана албайм. Себеби мындай жерден кантип өтөм мен? Өтө албайм да бул жерден. Анын үстүнө бул жерден эч нерсе болбойт. Көпүрө жок. Техника өтпөйт, техника жүрбөйт ал жака. Азыр уже наркы жерден да ажырап калдык биз. 1400 сом төлөш керек эле. 1400? Ооба. Ушуга жараша керектүү документтердин баарын даярдаганбыз. Анан 12 жылдан бери төлөнбөй атат. Ушунча жылдан бери төлөнбөй атат. Биз налогун төлөп атабыз, жердин налогун. Компенсация берген жок, мына соцфондду төлөп атабыз. Буну төлөбөй койсоң болбойт экен. Себеби документ алат экенсиз өкмөттөн. Бул өкмөттүн балансасынан чыккан жок эле. Өкмөттүн балансасын чыкса, анан кийин чыгарып таштаган налог төлөбөй калат экенбиз. Биз менен договор түзүп, бизге акчаны төлөп койгон жерди иштетиш керек эле. Булар биз эч кандай билген эмеспиз. Канал болот экен десе, болот экен деп жүрөргөнбүз. Кийин көрсөк акчаны төлөш керек экен. Бирок ага эч ким реакция алган жок. Кийин анан биз кыймылдаганда анан госрегистрден келди. Биздин жер адис болду, барып аркасынан жүрүп, анан ар бири өзүбүздүн жерибизди көрсөтүп, ченеп, мынча сөдүк жер буга кетти. Мынча сөдүк буга кетти. Ар бир адамга өзүнүн кеткен сөдүгүн ченеген. Анан ченеп бүткөндөн кийин анан жүрдүк. Ар ким канча төлөш керек, эч ким билбейт. Акырында мунагы көз карандысыз эксперт болуш керек экен, баалоочу. Ошо кишини таап келип, ага акчаны төлөп, анан баалатканбыз. Мына азыр тизмеде жүрө. Ошолор баалап берген. Бирок баа, ал баа. Ошондон бери кызым канча инфляция болду. Биз мисалы үчүн ошол убакта төлөгөн болсо, мен бир козу алып койсом, канча кой болот эле? Туурабы? Биягын ким төлөйт? Бул бир жол. Экинчиси бул жер бизге 49 жылга берилген. Бизге 1 эле жылдыгын төлөп атат. 99 жылга. 1 эле жылын төлөп атат. Калган жылын ким төлөйт? Калган жерди эсет не? Майли ошол 3 жөдүк жердин ошо калган жылга да кошуп төлөш керек эле да. Буларды эч ким эсепке албай атыр да. Анан эми бир кызык жери. Биз жерди берип атсак, дагы жерди берген үстүнө дагы 3000 сом төлөп, дагы каналга китеп жасап беретмишпиз олорго. Ол жерди алар балансага алса, биз эмне үчүн акча төлөйбүз? Өздөрү төлөп өздөрү калсын балансага. Бул жагы дагы бар. Ошол кыскасы олар өздүн билгенин кылып атат да. Мына канчадан бери, мына 2 жылдан бери эми ушу 39 киши, ушу бардыгы чуркап жүрүп, акчасын төлөп, документти так кылып койгон, даяр документ. Анан ояктан эле госрегистр айтып атыр, тагы эстеп атыр деп коет. Бирок келип көзү менен көргөн адам жок эле. Биз ушуга нааразы. Эми бизди тоотпой атат кыскасы. Канча жерге кайрылдык, канча жерге мына акимге бардык. Эч ким буга реакция кылган адам жок. Төлөп берейин деген адам жок. Жерди алып алып кайрасыздар. Жерди алып алды. Булар башында туура эмес кылган да. Башында туура эмес кылып, башында ушул жерди келип бизди чакырып, сен ушунча жериң бар экен, мынча жериң кетет деп, ол эсептеп бизге акчаны төлөп коюп, анан кийин өзүнө өткөрүп алып, жерди анан казып кыла бериш керек эле. Булар аны кылган жок да. Негизинен биз бул жерге колхоздун анда колхоз мезгилде колхоздун экономикасын көтөрүш үчүн эң жогорку түшүмдүү, жогорку доходтуу жүбөк сортундагы тамекилердин жаңы сортторун эгип 40 центнерден түшүм алганбыз. Демек азыр ошондой эле бу биздин чарба талаачылык, мал чарбачылык болгон. Тоет базасын толуктоо үчүн Папанашвили неме деген чоң жогорку түшүмдүү силос
чыктуу тойтторду даярдаганбыз. Ошондой эл ушундай эгин эккен жеринен ажырап калды да ошондой. Ошол жерибиз канал астында калды. 10 жылдан бери эч кандай пайдасыз жатат. Кашкар суу айыл өкмөтүндө 2008 жылы ушул Актерек каналы башталган. Ошондон бери деле азыр иш жүрүп атат азыркы күндө. Бирок ал ошол учурда Актерек каналынын астында элдердин үлүш жерлери, турак жай үчүн алган огород жерлери, ошондой эле бир 2 коро сарай, андан сырткары жайыт дегендей жол, ички чарбалык жолдор ушул канал астында калып кеткен. Бул маселе боюнча биз бир топ жолу ушул жогорку тиешелүү органдарга кайрылып келебиз. Азыркы учурда ошо элдин талабы ошол жерде жер астында эме канал астында калган үлүш жерлери, жана турак жай үчүн алган огород маселелери, ошондой эле жанагы өздөштүрүүгө алган ички чарбалык жолдор, ушул маселелердин компенсация иштерин компенсациясын төлөп берүү жагын ушул талап кылып коюшуп келишет ушул күнгө чейин. Биз Кашкар суу айыл өкмөтү тарабынан бир топ жогорку органдарга кайрылып кайрылууларды жасадык, бирок ушул күнгө чейин ушул компенсация элге төлөнүп бериле элек да. Жалпы канча кожолук калыш керек? Жалпысы бул жерде турат сууга үлүшкө алган кожолуктун адамдын саны 162 адам, бул сууга үлүш алган адамдардын саны. Ошондой эле кайракы үлүш алган адамдардын саны 50 адам. Турак жайга деп алган жер участогун алган адамдар 6 адам алган. Ошондой эле коро сарайга деп алган 2 адам. Эс алуу жай үчүн деп туруп алган 1 адам. Анан ошондой эле чөп чабуу өздөштүрүүгө деп алган 3 адам. Баарысы биригип бул жерде 17 гектар 46 сөдүк болуп жүрөт да. Канча адам керем табыш керек? Жабыр тарткан. Жабыр тарткан бу жерде кожолуктардын саны айтылып атат. Эми 45 кожолуктун компенсация ала албай жүрөт. Компенсациянын жалпы суммасы канча деп бааладыңыздар? Общий суммасы 12 миллион туура келген. Биз ошол независимый оценщиктер менен биз баарын тактап чыкканбыз. Ошол 12 миллион сом акча каражаты ушул элге компенсацияга төлөнүп берилбей ушунгө чейин жүрөт да.